Урбаттуу Санжира тарых сүйүүчүлөр, мына менин колумда 1914-жылы Петрограддан чыккан Димитров деген окумуштуудун Байга У Каракиргизов по случаю смерти Манапа Шабдана Жантаева деген китепчеси турат. Бул китепче мындайча айтканда 110 жыл болгон китеп экен. Бул түп нускасы, мындайча айтканда, орусча айтканда оригинал экен. Ошол бул чоң китептен алынса керек. Ошол үзүн өзүнчө китеп чыгып чыгарышса керек да. Эми бул жерде 1912-жылы октябрь айында Шабдан Жантай уулунун ашындагы аштын жүрүшү, ошого сайылган байгелер кандай болгон, улуттук оюндар, кошоктор, акындардын кошкону, ырчылардын бүт бардыгы тартылыптыр. Бул китепти өзүбүздүн санжырачылардын группасынан Адилет деген жигит ушул китепти сүрөтүн салып, ушундай экен дегенден мен Жантай хандын урпагы Бопуйхан Сабитовнага кайрылсам, бир айдын ичинде ушул китепти колго тийгизишти. Бул китеп кандайча колго тийди, кантип алдыңыздар, ушул жөнүндө айтып койсоңуз. Бул китепти Кушбек ушундай китеп бар экен, караштырчы дегенден кийин кызыма айтсам, кызым интернеттен Жамиля издештирсе, Алматыда бул книжисте бар экен. Анан аякка звонить этип сүйлөшөм этсек, аяктагылар $300 деди да. Анан ошол $300 сатып алып, бул керектүү раз эмедар экен, фактылар Димитриев өзү ошол катышып өзү көрүп анан кийин жазган экен. Ошон үчүн бул китепти ошо алып келип тарыхчыларга да өтө мааниси бар дейт Кушбек. Анан ошол үчүн бул китепти алып келип Кушбекке тапшырдым. Эми бул китептин маанилүүлүгү, бул Шабдандын ашы боюнча көптөгөн санжырачылар, Белек Солтоноев, андан кийинки тарыхчылар дагы көптөгөн макалаларды жазышкан. Эми бул Димитров деген окумуштуу өзү катышкандан кийин, өзү сүрөткө тартып бардыгын жазгандан кийин, бул эң маанилүү тарыхчыларга чоң мындай табылга катары болот деп эсептесек болот. Эми бул китепти биз көчүрмөлөп биздин улуттук илимдер академиясынын архивине